Азыркы сабакта биз pronouns, ататооч деген теманы карайбыз. Кыргыз тилиндеги ататооч, бизде англис тилинде pronouns деп айтылат. Pronouns. Ататоочтордун ичинен биз бүгүн жактама ататооч деген теманы карайбыз. Ал бизде англисче personal pronouns деп айтылат. Personal pronouns. Демек, жактама ататоочтор кантип аталат экен? Personal pronouns. Personal pronouns. Жактама ататоочтор бизде кыргыз тилинде да бар, балдар. Аларды эске салып көрөлүчү. Жактама ататоочтор кайсылар? Мен, сен, ал, силер, биз деген сыяктуу ататоочторду биз жактама ататоочтор дейбиз, Мына ошол ататоочтор бизде англис тилинде дагы бар. Аларды биз personal pronouns деп айтабыз. Алар эми англисче кантип айтылат экендигин үйрөнөбүз. Personal pronouns же болбосо жактама ататоочтор эки түрдө айтылат. Жекелик санда, анан көптүк санда. Биринчи жекелик санда singular дегенди карап көрсөк, singular бул жекелик санда. Singular personal мен кыскартып жазып коеюн, pronouns. Singular personal pronouns булар мен, I. Карагына мына бул жерде биринчи сүрөттө турат. I. Биринчи жакта мен, I. Экинчи жакта сен деген сөзүбүз you. Айталайбыз. You. Бул экинчи жакта, биринчи бир адам башка бирөөнү көрсөтүп айтып жатат. You, сен деген сөз. Сен. Же болбосо бизде кыргыз тилинде сылык түрү бар, сиз деген. Англис тилинде андай сылык түр жок. Сен дагы, сиз дагы бирдей эле you деп айтылат. Дагы кайталап коебуз. You. Экинчи жакта you болду. Үчүнчү жагыбыз кыргыз тилинде ал. Ал эми англис тилинде аялдарга, болсо кыздарга өзүнчө башкача, анан эркек адамдарга башкача айтылат. Кыздарды айтсак, мына бул аял киши. Экөө бери жакта туруп алып көрсөтүп атышат. Ал деп. She. Көрүңүз. She. Мен жазып коем. Ал бул аялга карата айтылат. She. Ал. Ал эми эркек адамга, бул жакта эркек адам турат, карагылаңыздар. Эркек адамга башкача айтылып атат. He. Ал. Жана ошондой эле жансыз нерсеге башкача айтылат. Жансыз нерсеге айтылганда мына it деп айтылып атат. Мынке карап көрсөңөр, it. Жансыз буюмдарга же жаныбарларга кайрылабыз. Кыз менен бала туруп алып китепти көрсөтүп атышат экөө. Ал деп. It. Кыска и менен айтылат. It. Эми балдар көптүк түрүн карап көрөлүк. Көптүк түрдү биз plural деп алабыз. Plural personal pronouns да кыскартып атам. Personal pronouns. Plural personal pronouns. Ататоочтордун көптүк түрү. Биринчи жакта мендин көптүк түрү кайсыл? Биз. Биз англис тилинде we болот. Мен түшүнүктүү болсун үчүн биринчи жакта айдын өзүн жазайын, анан көптүк түрүн жазайын. Биринчи жакта мен болчу, мен. I. Көптүк түрү we. Карагыла, мына бул жерде көп адамдар туруп өздөрүн көрсөтүп айтып атышат. Биз дешип. We. Ал эми экинчи жакта, кийинки сүрөттү карайбыз. Сен деген сөз болчу бизде жекелик түрү.
юнун өзүн жазып алалы. You. Сен же болбосо сиз. Ал эми көптүк түрдө дагы өзгөрүүсүз эле you деп айтылат. You. Бир жалгыз бала турат, анан ал көп адамдарды көрсөтүп атат. Силер же болбосо сиздер деп айтат. You. Демек, экинчи жакта жекелик түрүбүз дагы, көптүк түрүбүз дагы бирдей you деп айтылат. Түшүнүктүүбү балдар? Эми үчүнчү жакка өтөбүз. Үчүнчү жак кандай эле? Аялдарга she деп айтып атканбыз. Ал эми эркектерге болсо he деп айтып атканбыз. Жана жансыз заттарга it деп айтып атканбыз. Туурабы? Эми ушул he, she, it үчөөнө биригип жазып алалы. He, she, he, it. Үчөө тең ал деп которулган. Ушул үчөөнү биригип алар дегенди алышыбыз керек. Демек, алар деген сөзүбүз they. They, алар. They, алар. Түшүнүктүүбү балдар? Дагы бир сыйра кайталайбыз. Биринчи жактын жекелик түрү I, көптүк түрү we, мен, биз. Экинчи жактын жекелик түрү you, көптүк түрү дагы you. Сен, сиз, you, силер, сиздер. She, he, it. Ал үчүнчү жактын жекелик түрү, көптүк түрдө алар they. TH эске салып койгула. TH бизде the деген тыбышты берет. Дагы бир сыйра кайталайбыз. I, we, you, she, he, it, they. Эми баарыбыз чогуу могу сүрөттөрдү карап окуп чыгабыз кана. Биринчи жакта мен I, we, you, she, he, it, they. Окуганды үйрөнүп калдыңарбы? Дагы бир сыйра. I, we, you, she, he, it, they. Андан жакшы. Эми кийинки сүрөт менен иштеп көрөлүк балдар. Кийинки сүрөттө дагы жазылып турушат. Бул жакта дагы кичинекей балдар бири-бирин жактама атоочтор менен көрсөтүп, тааныштырып жатышат. Ана карап көрөбүз. Биринчини карагыла. Биринчи фиолетовый түстөгү костюмчан бала I деп өзүн айтып атат. I. Экинчи сары чачтуу баланы карагыла келгиле. Балдарга ат коюп коебуз. Биринчи бала Болот. I деп атат. Асан болсо Болотту көрсөтүп атат. You деп. Көрүп атасыңарбы балдар? Мына бул Асаныбыз. Асан. Асан, сары чачтуу балабыз Асан, Болотту көрсөтүп атат. You. Сен. You. Андан кийин бул кызды карагыла. Анара китепти көтөрүп жүрөт. It деп атат. Ал китепти. Китеп жансыз, ошондуктан it деп белгилеп атабыз. Ал деп. Ол жердеги Айнураны карайлы. Кызыл кофтачан Айнура Жакыпты көрсөтүп атат. He, ал деп. Жакып Айнураны көрсөтүп атат. She деп. She, Айнура. Бул жакты карайбыз. Бул жерде Алина болсо өзүнчө туруп алып Асан менен Болотту көрсөтүп атат.
They, алар. They, алар. А бул жакта бардыгы чогуу туруп алып эмне деп атышат? We, биз деп атышат, We. Дагы бир сыйра кайталап коелук. I, you, it, he, she, they, we. Үйрөнүп калдыкпы балдар? Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады.